Баарыңыздарга кутман кеч, кандайсыздар? Сонун рахмат мага көңүл эс алуу каалагандарыңыздар үчүн. Биз азыркы учурда үй бүлөбүз менен Малайзияда эс алып жатабыз. Мен жакшы эле көрүнүп угулуп жатамбы? Баары жакшы сонун болсо, анда плюс белгилерин калтырып кеткиле чатка. Так. Мгм. Мен чатты бул жактан карап турамын. Дагы киргизип коеюн. А, Көрүнүп жатат, баары сонун. Рахмат. Каалоочулар болсо, звук, видеоңуздарды да көргөзүп алсаңыздар сонун болот. Биз бул жерде аз элебиз, көбүнчө айымдар деп ойлойм. Анткени көбүнчө айым киши, айымдары саякатты жакшы көрөбүз туурабы? Так. Мгм. Мгм. Все, анда эмесе мен демонстрацияны баштап атамын. Кыскача өзүмдү тааныштырып кетейин. Бул жерде новичоктор дагы бар экен. Башкача айтканда мени Инстаграмдан көрүп келгендер да бар экен. Кыскача өзүм жөнүндө айтып кетсем, бул а, Нуриза Асанкулова фамилиям. Азыркы учурда биз жолдошум экөөбүз ушул путешествие тармагында иш алып барып жатып атабыз. Март айынан башталган бул иш. Негизи когда-то биз 2 жыл мурун, по-моему, уже 2 жыл болоюн деп калды, турагент болууну чечип, турагентке кандай иштешет, кантип эле ушул элдерге саякатты арзан алып берип атышат, ошол боюнча аябай кызыгып, биз дагы курс алып окуганбыз. Жана муну баарына жарыялабастан только жакындарга, тааныштарга, туугандарга арзан авиабилет таап берчүбүз ар кайсы сайттардан, ар кайсы агрегаторлордон. Бизде жанагындай групповой турларды алып берчүбүз. Биз туроператорлор менен иштешчүбүз да. Башкача айтканда, клиент менен туроператордун ортосундагы посредник болчубуз. Ошолорду турагент деп коет. И биз ошентип онлайн иштеп жүргөнбүз. Андан кийин Алматыга кеттик. Алматыда тоже билесиздер, мен буга чейин СММ, мобилограф, ошондой эле таргетолог, жолдошум таргетолог болуп, мен мобилограф болуп Алматыга иштеп кеткенбиз. Ал жака дагы чакыруу болгон, анткени бизде Кыргызстанда ушул эле баягы кызматтарга аябай аз төлөшөт. Бизде тааныштар бар эле Алматыда, алар бизди кайра кайра чакырып ошол жака кеттик. Анан эмне үчүн кеттик? Албетте көбүрөөк акча табыш үчүн. Анткени Алматыда бул нерсе аябай өнүккөн. Именно онлайн аркылуу өзүңдүн товарыңды, продуктыбы же услугабы ошону сатуу аябай өнүккөн да. И 2 эсе көбүрөөк төлөшөт эле. Вот ошентип жүргөн моментте кайра бизге ушул сунуш келген. Ушундай закрытый клуб менен иштешкиле, бул жакта көбүрөөк жакшы условиялар бар. Жана ошондой эле бул жерде силер өзүңөр үчүн, үй бүлөңөр үчүн саякатыңарды бекер кылып алсаңар болот деген нерсе жакканда бизге. Ошон үчүн биз жолдошум экөөбүз өзүбүз үчүн эле катталып алганбыз. Бул клубка мүчө болуп подписка кылганбыз. Азыр эми подписка десе ойлобогула, бул кандай депчи. Азыр любой жерде подписка керек. Любой жерде, даже сен мисалы кандайдыр бир тренажерный залга барасыңбы, фитнес клубка барасыңбы, подписка кылып ай сайын төлөйсүң туурабы, же годовой подписка алып коесуң дегендей. А бул жерде болсо ошол эле готовый бизнестин биз франшизасын сатып алдык 1 жылга. 1 жыл франшизасын сатып алат экенсиң, а калганын болсо сага кабинетиңе как тревел доллар кылып салып берет экен. И ошону менен анан жанагындай групповой турларга бара берет экенсиң да. Менин слайдым, экраным көрүнүп атат, сонун. Эми караңыздар, бул жерде бул менин азыр кабинетим да, бул тревел кабинет. Пока мен бул тревел кабинетке чейин сиздерге жана айтып өткөндөй ушул турагент жөнүндө, биз брондогондо эмнелер маанилүү, ошолор жөнүндө да кыскача айтып кетем. Эмне үчүн именно биз туризм нишасын тандадык, ошол жөнүндө дагы айтып кетем. Анткени бул эгерде баягы рынокто түшүнбөсөң, эгерде көбүрөөк акча табууну каалабасаң, анда алардын мааниси деле жок болчу да. Бирок бизге ошол убакта көбүрөөк акча табуу өтө маанилүү болчу, биринчиден. Экинчиден, биз саякаттаганды жакшы көрчүбүз. Экөөбүз албетте ошол кезде бир 3-4 мамлекетке барып келип калганбыз, бирок биз дагы көбүрөөк саякаттаганды каалаганбыз, үй бүлөбүз менен саякаттаганды каалаганбыз да. И ошентип анан мына ниша туризмди тандадык. Эмне үчүн именно ниша туризма? Анткени азыркы учурда өзүңөр деле
байкасаңар, саякат жөнүндө айтсаң баардыгы тең эмне кылат, туура адекваттуу кабыл алат да. Силер мисалы мен Вьетнамга барып келдим деп айттыңар деп коеюн, давайте чатка жазгылачы, ким кайсыл жакка барып келген, кайсыл өлкөлөрдү көрүп келген. Чатка жазсаңар, мисалы шаарын көрсөңөр шаарын деле жаза бергиле, 2-3 шаарын көрсөңөр 2-3 шаарын кошуп жазгыла. Анткени бывает так, что мисалы Турцияга бардым деп айта беребиз, бирок балким силер Турциянын Стамбулуна эле барган болосуңар, же болбосо Анталиясына эле барган болосуңар, туурабы? Ар бир өлкөнүн өзүнүн кооз шаарлары бар да. Ошондуктан шаарларынан бери жазгыла, мисалы ал дагы өзүнчө жетишкендик деп эсептейм да. Поэтому давайте шаарларды да жазып кетиңиздер. Биринчи жооптор кетти. Активдүү болобуз, баарыңыздардан жоопторду күтөм. Анткени эгерде силер мага суроолорума жооп берип турсаңар, ошончо кызыктуу эфир өтөт. Значит, мен силерге айтып атканым түшүнүктүү болуп атканын сезем да. Эгерде мен эле сүйлөй берсем, анда кызыксыз болуп калат. Силерге түшүнүктүү болуп атабы, түшүнүктүү болгон жокпу, мага билинбей калат да. Ошондуктан жаза бериңиздер. Стамбулга бардым дейт Гүлзат айым. Так, Салтанат айым. Анталия, Памуккале, Каппадокия, Стамбул дейт. Сонун. Турциянын бардык почти городдорун кыдырыптыр. Бакуль айым Стамбул дейт. Айнагүл айым, мен биринчи жолу Хургадан алдым, эс алууга биринчи жолу кетип атам дейт. Эң сонун куттуктайбыз, Айнагүл айым. Египетке барат экен, иншалла. Анар айым, Италия, Испания, Франция, Стамбул, Дубай дейт. Сонун экен, Европаны дагы көрө келиптир, эң сонун. Салим айым, Анталия, Дубай, Грузия дейт. Вау. Жакында Египет, Хургада барабыз дейт. Эң сонун куттуктайбыз. И карасаңыздар, естественная потребность, за которую хотят платить дейт да. То есть именно туризм нишасында эгерде сиз иштей турган болсоңуз, адамдар сизге өздөрү келишет, өздөрү сурашат, өздөрү мага тур керек эле, мен ушул жака барайын дедим эле дейт. То есть аларга мисалы айтыштын кереги жок да. Саякатка чыгышың керек, муну көрүшүң керек, тигини көрүшүң керек, бул өлкөгө барышың керек, бул өлкөнү кыдырышың керек дештин кереги жок. Бул жерде адамдар баары тең саякатты кыялданат да. Кичинекей кезиндеби же кийинчерээкпи билбейм. Мисалы мен деле кичинекей кезимде ошол мультфильмдерди көрүп, ошол кинолорду көрүп, ушул жер каякта болду экен, каякта сонун жер экен, мен да кыдырсам, барсам деп кыялдана берчүмүн да. Бул жер кандай болду экен деп. Ал кезде биздин ата энелерибиз дагы өздөрү пока барып көрбөгөнгө бизге толук кандуу жооп бере алчу эмес. Кийин интернет чыккандан кийин анан интернеттен баарыбыз кызыгып карап баштадык. Азыр деле байкасаңар, Инстаграмдабы же Фейсбуктабы же билбейм ТикТок, Ютубтабы эң көп просмотр алган, эң көп сохранение алган, эң көп мындай потребность жагынан эң жакшы контент бул саякат контенти да. Анткени адамдар ошол жакта өздөрү барбаса дагы ошону көрүп ырахат алат. Ошону көрүп, мен дагы барсам экен деп сактап коет, ниет кылып коет. Ошол жерди карап атып, мен дагы, анткени ал жерде кээ бирөө лайфхактар жөнүндө айтат, кээ бирөө фишкалар жөнүндө айтат, и ошону менен эмне болот, контент дагы жакшы кетет да, продажа да жакшы жүрөт. И объем жөнүндө айта турган болсок, именно объем рынка, вот ушул саякаттын объему азыр, бул эски статистика 9 триллион деген, азыр даже 10 триллиондон ашты деп атат да. Элестеткиле, бир жылдык обороту 10 триллион доллар. Башка косметика, БАДы саткандар же кино жаатындагы, билбейм, башка дагы индустриялар бар, мынакей кофе жаатындагылар, бул туризмге салыштырмалуу ылдый эле бир жылда там 300, 400, 500 миң доллардын эле оборотун беришет экен да. Миллиард доллардынчы, миллиард кечиресиздер. Бул жерде миллиард менен эсептелген, а туризмдики уже триллион болуп кетти, көрдүңүздөрбү? Поэтому нишаны дагы тандаганда билишибиз керек. Азыр эми любой жерде эмне деп айтылат, содада береке деп айтылат, бирок ошол соданы дагы туура нишада кылган жакшы да. Биздики деле мындай карап турсаң, биз сода кылабыз, бирок биз товар сатпайбыз, биз эмне кылабыз, услуга сатабыз, кызмат сатабыз. Биринчиден, экинчиден, жашоо стилин сатабыз. Биз ушундай жашоону бардык адамдар кыла алат экенине көзүбүз жетти, жана ошону бардык элге жеткиришибиз керек да. И кимдер үчүн туура келет? Бул именно вот стремление к свободе деп турбайбы? Мен бир жылда там отпуск
болгондо эле бир жолу эмес, мен өзүм каалаган учурда, мага удобный кезде, мен кааласам бул жака, кааласам тигил жака кетип калат элем деген адамдарга именно ушул нерсе туура келет. Бүгүн мен айтып бере турган силерге проект силерге туура келет. И көп учурда мындай болот да, бизде мисалы госслужбада иштегендер бар, давайте бул жака да жазып кетиңиздерчи, ким кайсыл жакта иштейт, эмне менен алек кылат. Сиздер бул жерде комментарийге жазып кетиңиздер, өзүңүздөрдүн профессияңыздарды жазып кетсеңер болот, же болбосо учурда эмне менен алек кыласыздар, кыскача жазып кетсеңер болот. Анткени бул дагы өтө маанилүү. Эгерде сиз бүгүнкү күндө госслужбада иштеген болсоңуз, анда сиздерге мен билем, что ну, кандай десем, бир жылда бир эле отпуск берилет туурабы? Анан ал бир айга берилиши мүмкүн, же 2 айга берилиши мүмкүн. Ошол убакта жанталашып, же көлгө барып калалы, анан бул жака барып калалы, тойлорго барып калалы, бара элек жерлерибизге барып калалы деп ушинтип баягы ограничение болуп калат да. Бул проект менен силер эгерде иштеп кете турган болсоңор, силер каалаган учурда каалаган жака барып келе бересиздер. Мисалы бизде эле азыр биздин кармап турган эч нерсе жок да. Мисалы биз азыр свободадабыз, чынын айтканда. Азыр мына буквально бир жума мурун Вьетнамда болчубуз, Нечаңда. Азыр мына Малайзиядабыз, Куала-Лумпурдабыз да. И бул нерсеге биз кыялданып жүргөн нерселер болчу. Мына ушул нерсе бизге келди десем болот. Экинчиси, кимдерге туура келет? Акча тапкым келет. Мага көбүрөөк дагы бир кошумча акча табуу булагы болсо, же болбосо менде там бир айда $1.000 же $2.000 же $3.000 максимум чыгат. Мен дальше больше хочу дегендерге туура келет да. Мен мисалы 1 миллион сом тапкым келет дегендер, мисалы 1 миллион сом табыш үчүн где-то силер $8.000, нет, $10.000, $10.000, $12.000 табышкар керек экен бир айда. Вот ошондой потологумду мен тешким келет. Мен бир жерде бир убакыт бир орунда тургум келбей жатат. Мага көбүрөөк киреше булагы керек болуп атат. И ошондой эле без выгорания деген сөз бар. Выгорание деген сөз бул азыркы учурда көп нишаларга, көп бизнестерге тиешелүү да. Эгерде силер традициондук бизнес менен иштеп көргөн болсоңор, ал жерде деле баары оңой эмес. Бир ошол сенин вложение кылган, традиционный бизнеске вложение кылган акчаңды чыгарыш үчүн бер жагы жарым жыл керек. И еще сен жарым жылдан кийин анан конкурентно способный болушуң керек да, конкуренттерден алдын озуп чыгышың керек дегендей. Вот поэтому силерге бул дополнительный доход, запасной аэродром катары жардам берет деп ойлойм. Анан үчүнчүсү, жаңы окруженияга, жаңы адамдарга. Жаңы окружение деген азыркы учурда чөйрө өтө маанилүү. Сиздер кимдер менен жүрөсүздөр, кимдер менен катташасыздар, кимдер менен доссуздар, ошол нерсе дагы көп нерсени чечип коет да. Азыр байкасаңар, мисалы окруженияда эгерде сенде влиятельный, мындай таасирдүү адамдарың болсо, көп суроолорду тез чечсең болот, туурабы? И ошондой эле биздин окруженияда азыр именно ушул проектте биздин айланабызда блогерлер бар, шоу-бизнесмендер бар, предпринимательдер бар. Ошол эле белгилүү биздин Анжелика, Самара Каримова, дагы кимдер кошулду бизге? Көптөгөн ушу белгилүү там Гүлжигит Калыков, дагы кимдер кошулду? Аябай ырчылар көбү кошулду да. Бирок эми алардын баардыгы прям жарыялап монтип айтышпайт экен. Там өзүнүн окружениясы менен ушул клубда жүрүшөт. Биз менен саякатка барып атышат, элестеткиле. Ошондой эле эми кыргыздарды эле айтып атам да, орустарда вообще сонун. Мен мисалы көп жерде обучение алганды жакшы көрөм. Жанагындай курстарга барганды, психологдордун курсуна, коуч практиктердин курсуна, көп ушуларга баргам да. Вот ошол жактагы мен каалаган окружениянын баардыгы азыр ушул проект менен жүрүшөт. Потому что алар эмне кылган? Бул жактан мен саякаттап турам. Алар ретрит уюштуруп жүрүшчү да. Элестеткиле, Дубайда ретрит уюштурушчу, Вьетнамда ретрит уюштурушчу. Вот ошол ретриттердин баардыгын эми биз ушул платформа, ушул проект аркылуу уюштурабыз деп алардын баардыгы бизге кошулду да. Мен болсо алардын баардыгына на самом деле акча төлөп, бир жолу бир там гвозди стояния деген практика бар, ошого туруш үчүн $100 болчу да, элестеткиле. Ошол перерождение деген практикасын алыш үчүн отдельно 5.000 сом. Короче, ушундай нерселердин баардыгын мен бул жерден бесплатно ала алдым. Потому что бизде биздин кыргыздар кимдерден үйрөнөт? Көбүнчө орустардан үйрөнөт эмеспи? Ошол орустар өздөрү тренерлердин баардыгы биздин клубда уже бул жакта биздин команданы
жанагындай саякаттарга чыкканда бекер үйрөтүп, бекер тренинг өтүп беришти да. И именно Грузияга барганда мен ошол кезде Грузияны даже көрө элек болчумун. Грузияга барганда первый раз, вот биринчи жолу ошол мыкка турганды практика кылдым. Мен үчүн ал нерсе аябай мындай коркунучтуу болчу. Кантип эле турушат, и мык сайылып кетпейби, кантип чыдашат деп. Оказывается, баардыгы мээбизде экен. И мен ошол жерге барганда түшүндүм да. Мен 30 секундтай турдум, бирок биринчи жолкуга бул өтө сонун деп айтышты. Эгерде мен ушинтип постоянно практика кыла турган болсом, андай мыкка туруп алып даже приседание жасасаң болот экен. Эгерде сен ушунчалык деңгээлиңди көтөрсөңчү, мышлениеңди тазаласаң, оюңду тазаласаң, сен даже ошол мыкта туруп алып гантель менен машыга алат экенсиң да. И бизди үйрөтүп аткан ошол тренер Николай Стомер деген бала, жаш эле бала вроде. Келинчеги дагы аябай необычная, короче, экөө тең врач болчу, экөө тең фармацевт, врач болчу, экөө тең медакадемияны бүткөн, экөө тең күчтүү там кандидаттар болчу да. Бирок алар ошол бизнесин тыштап именно тревел сферасына өтүп кетишкен. Блогер болуп, ошол тревел сферасында блогер болуп жүрүп, анан бул проектке кошулушту. Алар күчтүү блогерлер. И ошол бала өзү олимпиада чемпиону, жанагындай Ironman деген билесиздерби? Железный человек деп коет. Ошондой өзүнүн эмне деп коет эле? Короче, ошондой статуска ээ адам. И жанагындай практикаларды өзү жасайт экен да. Элестеткиле, күндө туруп алып, гвоздиге туруп алып, приседание жасайт экен, гантельдерди көтөрөт экен. И ошол нерсени бизге үйрөттү. Андан кийинки күнү бизге атайын долларовый миллионер келди. Ошол ай сайын 100 000 доллар тапкан адам. Азыр ушул проекттен ал уже $1 000 000 тапты. Негизи эле бизнес чөйрөсүндө ал көп жылдан бери, 26 жылдан бери жүрөт, бирок профессиональный яхтсмен. То есть яхтсмен деген ал көрсө, короче, үйүнүн баардыгы яхтада болот экен да. Короче, яхта менен эле ар кайсы берекке барып, ар кайсы портторго барып, үй бүлөсү менен ошо яхтанын ичинде жашаган адам экен да. То есть ал дагы өзүнүн историясын уккан болсоңор, Александр Перевезенцев деген күчтүү коуч тренер, ал ошол башында UDS Gain деген азыр бизде деле приложение иштейт. Ошол приложение аркылуу жанагындай ну, продуктовый магазинби, кафелерге кирип кэшбэк алсаң болот да, чогултсаң болот. Вот ошонун сооснователи болчу экен. Ага чейин дагы бир проекттерде өзүнүн сетевой бизнеси болгон, коуч тренер болгон, кийин бара-бара. Но ошонун баардыгы опыт катары жыйналган. Анан кийин ал курс сатып баштаган, жанагындай тренер болгон, международный топ лидерлерди окуткан. Азыр Тони Роббинске барышат го негизи. Вот ошол сыяктуу НЛП боюнча атайын тренинг өткөн адам да. Вот ошол адам азыр бизге командабызга волшебники и танки деген курсту бекер үйрөтүп берди, понимаете? Ал курсту өтүш үчүн эле $1000 турат өзү. Дальше атайын командный дух катары тимбилдинг көчтүрүп берди атайын условиялар менен. Вот ошолордун баардыгын мен бул жерден бекер үйрөнүп алдым да. И эми караңыздар, мен азыр сиздерге кыскача ушул жөнүндө айтып кетем. Вот биз вот турагент, как никак бизди элдер турагент катары көрүп калышат да. Кандай, как обычно, турларды сурашат, булар путешествие сатышат деген сыяктуучу. Вот ошолордо силерге мына ушул основной вопросторду сурайсыздар өзүңүздөрдүн клиентиңиздерден. Анан ошого жараша биз издеп баштайбыз. Индивидуальный либо корпоративный турларды издеп баштайбыз да. То есть собирательный тур деп коет, же болбосо там ну корпоративный, то есть ар бир клиенттин өзүнүн запросуна жараша турларды издейбиз. И бул жерде силер карап өзүңөр көрүп алсаңар болот. Хотите скрин кылып алсаңар болот. Бул сабакты бизге атайын ушул Travel Hacking деген академиябыз башталганда бетпекер кылып өтүп беришти. Менде записи бар, калуучуларга берем ошол записти. Но ал записте кээ бир сөздөрдү түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн да. Поэтому мен дальше сиздерге бул эмне болгонун кылып ошол жөнүндө кеңири айтып берем. И ошол именно саякатты брондоп атканда, саякатта жанагындай кабинеттерди, отельдерди брондоп атканда көбүнчөсү адаша беришет да. Там кыскартылып жазылып коет, мисалы дабл бед, твин бед, трипл бед или делюкс рум или family room деп ушинтип англисче жазылат да көбүнчө. Вот ушундай основной нерселерди сиздер үйрөнөсүздөр. Ошонун баардыгын сиздерге база катары үйрөтөбүз. Бул биринчи урок. Андан кийин уже основной профессиональный такой сарайым. Жолуңузду өчүрүп аласызбы? Ладно, мен өчүрүп коеюн.
Так, вот ушулардын баардыгын үйрөнөсүздөр. Баары түшүнүктүү эле болуп атабы? Давайте чатка жазып коюңуздар. Уже жаңы кирген адамдар бар экен, жана кошула албай аткандар. Иштөө жолдоруна көбүрөөк токтолсоңуз дейт, Эркин мырза жазыптыр. Эң сонун албетте иштөө жолун айтып беремин. Мен азыр сиздерге кыскача мына просто эле листать этип кетем. Бул нерселердин баардыгы базовый нерселер. Мунун менде записи бар. Вот виды страхования, там круиздерди дагы брондосок болот кааласак, визаларды өзүбүз толтурсак болот, отельдерди өзүбүз брондосок болот. То есть сиздер бирөөлөргө барып, туроператорлорго барып, турагенттерге барып жалдырабай, же болбосо бирөөгө чөнтөгүнү ошол ортодогу услугасына там $50, $100 кетирбей, ушунун баардыгын өзүңөр даярдасаңар болот. Это намного дешевле, биринчиден, эң арзан болот. Экинчиден, силер жалкоолонбосоңор эле ушунун баардыгын биз отдельно өзүңөр кылганды үйрөтөбүз да. Мисалы, безвизовый режимдер бар, визовый режимдер бар. Ошолорго кантип заявка толтурабыз, ошонун баардыгын ар бир эле отурган адам, мына ушул азыр эфирде отурасыздарбы, ошолордун баардыгы өздөрү үйрөнүп, өздөрү жасаса болот. Туроператорлорго барсаңар, ошонун ар бирине услуга алат. $20, $50, $30 депчи. Ошонун баардыгына эле төлөп деле отуруп эле силер бир кишилик там $500 турду там $700, $800 аласыңар да, мисалы. Бул жерде силерге ошол нерсени экономия кылганды үйрөтөбүз, биринчиден. Экинчиден, өзүңөр бир жака барарда, семьяңарга аларда баардыгын уже өзүңөр сайттардан карап эле арзанын таптырып эле алып аласыңар да. И айта кетчү нерсе, мисалы, визасы бар жерлерге көбүнчө мына мондай срокторду билип алышыңар керек, и заранее тапшырышыңар керек, андан кийин анан турларды алышыңар керек. Бывает так, что силер турларды алып алдыңар, бирок отказ келип калды. Но силер ошону заранее кылсаңар, отказ келдиби, кайра тапшыра бергиле. Возможно, экинчи, үчүнчү жолкудан кийин силерге уруксат бериши мүмкүн да. Бирок биз жолдошум экөөбүз вот именно Европага барарда, Португалияга барарда бизге бир жума ичинде эле чыгарып беришти, именно Шенген визаны. Биз Португалияда болдук, Лиссабондо, Фаро шаарында болдук, Алгарве курортный зонасында болдук. Ошондой эле Италияда Миланда болдук жана Парижде болдук. Вот ушул 5 шаарга Шенген виза жасатып алдык да, и 10 күн жүрдүк, понимаете? И ошол нерселердин баардыгын, бүт баардыгын сиздер үйрөнөсүздөр. Бияктан биз нюанстарды дагы айтабыз, көрдүңүздөрбү, нюанстарды. И эгер бул нерсенин баарын билип алсаңар, тоже силер ортомчуларга, виза жасагандарга акчаңарды кетирбей каласыңар. Круиз тоже самое. Азыр круиз деген өтө популярдуу. Бирок круизге барыш үчүн сөзсүз эле инкрузиске жазылыш керек эмес. Бирок мен азыр партнерлорум бар инкрузистен келген, бирок алар айтып атышат, действительно выгодный экен, өзүң барып алган выгодный экен депчи. Но биздин клуб аркылуу алсаңар дагы андан беш бетер 2 эсе арзан аласыздар. Так, клуб аркылуу эмес, мен групповой эмес, мага индивидуально только өзүм семьям менен эле кетким келет десеңер, пожалуйста, өзүңөр круиздерди брондосоңор болот. Өзүңөр могул круиздин ичинде мына монун баары бар да, короче, ошонун баардыгын комфортный там зоналарды, all inclusive, короче, экскурсия, ошонун баардыгын кошуп алсаңар болот. Бул жерде биз азыркы учурда мен иштешип жаткан компания, биз иштешип жаткан проект MSC жана Коста Эсмеральда, ушул 2 круизный лайнер менен булар партнерлор. Ошондуктан дагы эгерде силер отдельно клуб аркылуу барып туруп, өзүңөр мисалы групповой эмес, отдельно заказ кылам, мисалы круиз биздики келаткан февраль-марттарга болсо, мен жок январда болушум керек деген сыяктуу болсоңор, допустим, өзүңөрдүн датаңарга ылайыктагыңар келсе, анда силерге өзүңөрдүн кабинетиңердеги чогулган скидочный travel долларыңардан дагы кемиттирет, и плюс 10% чейин скидка берет. Вот, анан каюталардын дагы мондай түрлөрү болот. Ушуларды дагы сиздерге үйрөтөбүз да. Внутренний каюта деген эмне, внешний деген эмне, с балконом деген эмне, сьют деген эмне. То есть ушунун баардыгы өзгөчөлөнөт. Ушунун баардыгы силердин тандап аткан туруңардын баасына жараша болот. Внутренний деген эң арзан, ошондуктан көбүнчөсү внутренний каюта алышат. Внешний деген кичине кымбатыраак. С балконом деген уже балкону менен. Анан сьют деген уже көбүрөөк комната алуу дегендер да. Мисалы, компания менен барсаңар, досторуңар менен же чоң семья менен барсаңар дегендей. И вот бул жерде дагы фишканы айтып атат. Мына эгерде силер каюта тандой турган болсоңор, вот каюта под дискотек или ресторан жанынан эмес, алысыраак жагынан алгыла дегендей. План корабль, мынакей план кораблин дагы өздөштүрөсүңөр. Вот санкции от круизных компаний в отношении граждан России и Украины. То есть бул жерде санкциялар кимдерде бар? Вот Коста, например, только вид на жительствосы барлар, анан за пределами России
гражданствосы барларды алат. Могул MSC круиз, там дальше Аруа, там и так далее башкалары баарын ала беришет. Условиялары өздөрүндө бар, ошолорун дагы көргөзүп беребиз. Безвизовый тоже круиздер бар, мына ошолорду дагы силерге үйрөтөбүз, ушунун баардыгын айтып беребиз, понимаете. Правила посадки на борт, там правилалары бар. Еще авиарейстер, авиарейстер бөлүнөт. Авиарейстерди дагы мисалы көпчүлүгү, например, салыштырышат да. Бирок мен айтат элем, мисалы көбүнчө азыр авиарейстерде прям авиакассир болуп иштеп, прям көп деле акча таба албайсыңар, потому что ал жакта зарабатывают те, кто там, то чоң туроператорлор эле зарабатывать эте алат да. Силер как турагент болуп же там авиакассир болуп иштейм десеңер, анда бул жактан көп деле акча таба албайсыңар. Көп болсо бир билетке там $10 кошушуңар мүмкүн максимум, а так больше нет, потому что азыр көбүнчө адамдар үйрөнүп деле калышты. Биз силерге еще ошол обычный там авиасейлстен башка дагы толтура сайттарды үйрөтөбүз да. Кантип арзан авиабилеттерди тапса болот, кантип ошол өзүңөргө ылайыктуу комфортный рейс тандаса болот. Чартерный рейс дегендер бар, регулярный рейс дегендер бар. Бирок чартерный рейстердин арасында дагы комфортный рейстер болуп калат да. Ошонун баардыгын сиздерге именно вот Travel Hacking Академиясында үйрөтөбүз. Обычный авиакомпаниялар бар. То есть ушунун баардыгын сиздерге беребиз. Мунун баары биздин ушул компания менен сотрудничество кылгандарга берилет. Бул эмне болгон компания? Бул компания MW Airlife деген компания 2013 жылдан бери иштеп келатат. 12 жылдан бери. Бул чоң туроператор. Бул компания уже өзүнүн ETA out France деген сертификаты бар, IATA деген сертификаты, IATA и мынакей бул жерде жазылып турат. IATA и ETOA деген вот ушул сертификаттардын баардыгы бар. 5 континентте өзүнүн чоң головной офистери бар. Дубайда, Америкада, Англияда, вот Францияда, Великобритания. То есть сиздер мындайча айтканда международный чоң туроператор менен иштешкен болосуздар. Мунун агрегатору Америкада бар. Ошондуктан бул баягы Америкада билесиздер, эч кандай пирамидаларга, эч кандай лохотрондорго жол берилбейт. Эгерде вдруг сен ошол Америкадан там пирамида ачып же ушундай бир какой-то лохотрон ача турган болсоң, пожизненно кетип каласың да, либо атып салышы мүмкүн. Вот поэтому ал жакта правилалар өтө катуу. Поэтому бул 12 жылдан бери поэтому существует. Даже вот карантинди басып өткөн, даже кризисти басып өткөн, Поэтому биз ушул компания менен азыр иштешип атабыз. Азыркы учурда уже миллионго жакын участник болуп калды бул компанияда. Техподдержкасы күнү түнү иштейт, биз менен постоянно связьда. Например, мен даже Бишкектен ушул платформа аркылуу отель брондогондо 7-июль менен июньда алмаштырып брондоп алыптырмын да. И ошондо вот платформа бизге жооп берип, ошол датаны оңдоп берди да, понимаете? Ушундай сонун проект менен иштешип атабыз. Ушул аркылуу анан биз саякаттап жүрөбүз. Ушул аркылуу мунун ичинде мына бул чоң экосистема 2 миллиондон ашык отелдер бар дүйнө жүзүндө. Авиабилеттер бар, апартамент, виллалар бар, круиздер бар, курорттор бар, билеты на концерты, аренда автомобиль, международный шопинг, развлечения. Ушунун баардыгы ушул платформанын ичинде бар. Башында жаңы мен бул платформа менен жаңы катталып буга өзүм кабинетке киргенде, мынакей могул жерде кабинетти ачып көрсөтөйүн. Могул жерде эчтеке жок болчу. Могул жердин баары пустой болчу, эч кандай броньдор жок, эч нерсе жок. Могул кнопкаларды биз даже билчү эмеспиз эмне болгон кнопка, кандай кнопка экенин. И азыр биз сиздерге вот көргөзөм. Мынакей могул платформа ушундай көрүнөт. Сиздер бул компания менен келишим түзгөндөн кийин сиздерге ушул кабинетке доступ берилет. Бул Travel Advantage деген кабинет. Бул кабинет чоң туроператор деп, чоң экосистема деп айтып кеттим. Ушул Travel кабинет аркылуу силер өзүңөрдүн саякатыңарды брондойсуңар. Мына биз жолдошум экөөбүз киргенден баштап ай сайын почти что ар кайсы өлкөлөрдө жүрөбүз да. И эмне үчүн? Анткени бул аркылуу биз каалаган, биз авиабилеттерди алганды билебиз, арзан алганды. И саякатта эң маанилүү эмне? Ошол отель да, жашаган жериң, каякта жашайсың. Ошонун баардыгын биз ушул платформа аркылуу алабыз. Могул жерде гостиница деп турат. Ушул гостиница деген жерге кирип туруп эле каалаган отельди жазгыла, пожалуйста. Бишкек деп жазгыла, Бишкектеги отельдер чыгат. Ош деп жазгыла, Оштогу. Биз даже Оштогу отельге бир күнү $2 жаттык. Потому что бизде travel кредиттер, кэшбэктер топтолуп калыптыр. Ошол кэшбэктер менен эле кемитип туруп $2 жаттык, элестеткиле.
Грузияга болсо биз $38 эле эс алдык. 3 күн, ой, 3 ночь 4 күнгө. Пятизвездочный отель завтрагы менен $38 эле. Биздикилер Ысык көлгө $100 эле, $99 эле эс алышты. 8 күнгө все включено. Новел деген отельге элестеткиле. А биздикилер Ысык көлдө там Каприз, там не знаю, да, биздин эмелер бар го, карвендерчи, ошолорго $300 күнүнө төлөп жатышкан. $300 күнүнө тамак ашы менен $300 бир кишиге төлөп жатышкан, а биз болсо $400 8 күнгө төлөдүк. Кээ бирөөндө кэшбеги бар болчу, купону, алар $100 төлөдү, понимаете? Бул платформа аркылуу силер ушинтип саякатыңарды экономдойсуңар. Менде толтура отзывдар бар. Даже отзыв деген бизде группа бар Telegram каналда. Кааласаңар ошол группадан жөнөтөм. Ал жерде эми дүйнө жүзүнөн келген баягы көбүнчө ал СНГ группасы, орус тилдүү группа. Вот ошол орус тилдүү группаларда баягы отзывдарды жөнөтүшөт. Мен бул отельди мынчага брондодум, мен Анталияны мынчага брондодум, мен Стамбулду мынчага брондодум депчи. И ошондой брондор мына бизде дагы бар. Мынакей аккаунт деген жерге киресиздер дагы. Мен азыр өзүмдүн кабинетимди көрсөтүп атам. Мои бронирования. Бул жерде Грузияны жаңы эле айтып кеттим, факт катары көргөзүп коеюн сиздерге. Информация о бронировании. Дорогой Арген Асанкулов, бул менин жолдошум кабинети. Экөөбүздүн мынакей Грузиядагы отелибиз, завтрагы менен 5 жылдыздуу отелибиз, жана тренингдер менен чогуу, жана ретрит болду деп атпаймынбы, вот ошол жердеги отелибиз 558 болмок, бирок биз 38 эле төлөдүк. Көрдүңүздөрбү? Экөөбүзгө, понимаете? Вот ушундай мүмкүнчүлүктөрдү да колдонсоңор болот, эгерде силер бул компания менен келишим түзүп дальше иштешсеңер. А иштешпейм мен, только клиент болом, мен только там лишь бы өзүмө саякатым бекер болсо болду десеңер, анда бул жерде путешествие бесплатно деген программасы бар. Бул жерде бул программага катышыш үчүн сиздер эмне кыласыздар? Бул платформага ай сайын подписканы төлөп турасыңар. Ал подписканы өзүңөрдүн саякатыңарга топтойсуңар. И ошол суммага 1 жылдан кийин полный ошол топтолгон суммага отель там 3 мал тамагы менен 2 кишиге брондоп алсаңар болот. Бүт ошол кайсыл направление, ичинде направлениялар болот. Ошол направленияларды дагы мен азыр көргөзүп берем кабинеттен, кстати. И ошол жерден бирөөнү тандайсыңар, бир эле кабинеттен 2 кишиге брондосоңор болот. Ошол өзүңөр топтогон. Бул эмне үчүн ыңгайлуу? Анткени байкасаңар, биз саякаттаганды жакшы көрөбүз, бирок не всегда бывает так, что акча мындай чөнтөктө лишний $2000 жок болуп калат да. Барайын дейсиң, горящий турлар сонун чыгып атат, бир кишиге $500, там $600, там $1000 деп чыгып атат. Бара калайын дейсиң, 2 кишиге барыш керек, уже $2000, там дополнительный расходторго керек, там дагы $3000 керек, билейин деп отуруп анан барбай калышат да. А бул жерде болсо эмне кылып атат? Силер ай сайын алдын ала бир жыл келе турган, мисалы 2026 жыл келе атат, Кудай буйрса, силер эгерде 2026 планыңар бар болсо, мен сөзсүз саякаттайм деген планыңар бар болсо, анда азыртан бүгүнтөн баштагыла. И ай сайын чогулта бергиле, уже силерге бир жылдан кийин 2 кишилик тур даяр болот. Как раз эмдиги жылкы декабрга же январга, понимаете? Вот ошол нерсени бул как обычный жана ал эме дейли да. Силер азыр жана туроператорлор рассрочка деп сатып атышпайбы бир турдучу. И анан бир жолу барып келип алышат дагы, барып келгенден кийин анан ай сайын төлөшөт го, 15 000 10 000 төлөшөт го. Вот ошол сыяктуу силер барып келип алып анан кредитти төлөбөй, лучше алдын ала чогулткула, как умные, как успешные люди. Алдын ала ай сайын там 10 000 сомдон примерно, это сомго айландырганда 10 500 болот примерно. Так, 10 500, 30 күнгө бөлсөк, күнүнө 350 сом. Күнүнө 350 сомду кофе ичкендин ордуна, же билбейм, ашыкча эле бир таксиге отургандын ордуна күнүнө 350 сомдон чогулта бергилечи. Бир айда силер 10 500 сом чогултуп коет экенсиңер. И ошону, пожалуйста, ушул кабинетиңерге саласыңар дагы. Эмне болот? Силерге компания ошол 10 500 сомуңарды 21 000 кылып туруп кабинетиңерге салып берет. Мен сом менен айтып атам силерге түшүнүктүү болсун үчүн. А так бул жерде доллар менен $240 болуп кабинетиңерге мына могул жерде балл болуп түшүп калат. Балл лояльность. Бизде азыр 1206 балл болуп турат, Ушул 1206 балл негизи бизде, азыр ушуну ачып көргөзөйүн. Бизде негизи 2000ден ашык балл болуш керек болчу. Мынакей 2280 балл болуш керек болчу ушул кезге чейин. Элестеткиле. Бирок биздики эмне болду? 1200 эле калды. 1694-тү биз уже короттук. Ушундай турларга биз азыр барып атпайбызбы? Биз азыр эс алып атпайбызбы? Биз ушул жерлерге жанагындай групповой турларга колдонуп атып, биздики эмне болду? Аз калды. Ошондуктан бул нерсе дагы өтө маанилүү. Силерге дагы жакында жетпей баштайт.
бал жетпей баштайт. Каяктан алабыз балды, кантип чогултабыз, потому что бизде Мальдивы чыкты, элестеткиле, Мальдивы. Мальдивыга тур чыкты. Ошол кабинетиңде 1000 балың болсо, Мальдивыны $1200 эле брондойсуң. Вообще все включено. Элестеткиле, $1200 азыр Мальдивыга тур жок. Башка жактан да издеп көргүлө, именно ошол отельди $1200 ала албайсыңар. Все включено. Дальше. Бул жөнүндө түшүнүктүүсүңөр, давайте чатка жазып койгулачы. Түшүндүңөрбү могул путешествовать бесплатно деген жерди ким түшүнбөй калды? Чатта активдүү болуңуздар. Биринчи жолу угуп аткандар, давайте активдүү болуңуздар, анткени бул маалыматты мен сиздер үчүн майдалап түшүндүрүп атам. Бул кабинетти эми айтып отурсак таң атып кетет. Действительно, мен кыскартайын. Бул жерде мына июнь айында барганбыз, июль айында, мына июнь айында биз, по-моему, так, Ошто болуп турбуз, анан Өзбекстанга барып турбуз. Мен ушул платформа аркылуу даже Өзбекстанды кыдырып келдим, элестеткиле. Жапжакын турган Өзбекстанга бара элек болчумун. Жапжакын турган ушу Ташкентти көрө элек болчумун. Ушул компания аркылуу, ушул платформа аркылуу Өзбекстанга бардык дагы, Ферганадагы пятизвездочный отельдерди апарзан брондодук. Могул, так, Фергана экен, тоже новый. Анан Ташкент, Хилтон, легендарный Хилтон, элдин баарына жага турган Хилтон. Бул Хилтонду баары тең жакшы көрөт, мен да жакшы көрүп калдым аябай. Бир эле суткасына, элестеткиле, ресепшнга барып сурасак, $450 деди эки кишиге завтрагы менен. Биз болсо барып туруп $305 алдык. $155 экономия кылдык, элестеткиле. $155 ким берет бизге, туурабы? Бул жерде биз ушул платформа аркылуу эмне болуп аттык, скидка алдык. Балыбыздан где-то 12 балл кемитти, жана ай сайын топтоп аткан балыбыздан 12 балл кемитти. 12 балл тоже акчада. 12 балл деген $12 деген сөз да. Дальше Хилтонду айтып кеттим, бул Ташкентте болду. Дальше биз экскурсияларын көрдүк, там Ташкент Сити, Мега Сити, короче, сонун парктар бар экен. Советую, ким Өзбекстанга бара элек болсо, барып көрүп келгиле. Июль айында биз каякта болуп турбуз? Так, Таразда болуп турбуз, Алматыда болуп турбуз, тоже ушул платформа аркылуу брондогонбуз. Августта каякта болдук? Астанада. Мен Алматыда болгом, Таразда болгом, бирок Астананы көрө элек болчумун. Оказывается, Астана дагы аябай сонун кол шаар экен. Укмуш мегаполис болуп баратыптыр. Ушунчалык многоэтажный квартиралар, ушунчалык кыйын архитекторлор бар экен. Архитекторный зданиялары укмуш сонун экен. Бир сыйра жанагындай Ред Бас деген бар экен. Ошол турун алдык, Байтерекке чыктык. И ошол жактан дагы мына Хилтон деген отельди, Астанадагы Хилтонду тоже со скидкой алдык. Азыр мына перейти к бронированию деп ачып берем. Бул жерде дагы иштөө жолдорун айтып кеттим, түшүнүктүү, сонун. Адамдар менен кантип иштесек болот ушул жөнүндө дейт. Адамдар менен иштегенде сиздер анда эмне кыласыздар? Бул компанияны өзүңүздөрдүн, вот мен дагы саякаттайм, мен дагы бир жылда жок дегенде бир жолу эмес, эки жолу эс алам. Мен там скидка алгым келет дайыма дегендер үчүн сиз ушул платформаны сатасыз, и за это сизге компания эмне кылат? Акча төлөп берет. Вот. Так, вот Хилтонду биз $0 алыптырбыз, элестеткиле. $0. Эки жолдошум экөөбүзгө $0. Почему? Потому что бизде эмне бар? Travel кредиттер бар. Travel кредит деген кэшбэк деген сөз. Каждый раз силер саякатка чыкканда отельдерди брондогон сайын майдадан $1, $2, $3, $5 деп долларлар кайра кэшбэк болуп түшө берет. Ошол кэшбэктерди кайра кийинки бронуңарга пайдалана бересиңер да. Анан сентябрда анан биз Португалияга бардык, Италияга бардык. Вот именно Эйфелевый башняга, Парижге, вот ошондо көрсөтүп кетейин. Бизден не только отельдерди брондойсуздар, бизден экскурсияларды дагы брондосоңор болот. Мынакей Эйфелевая башня 10 сентябрда барып турбуз, Так, 10 сентябрда барып турбуз. Мынакей стоимость бронирования $64 эки кишиге. Гид менен алдык биз, еще гид менен. Экөөбүзгө ошондо $32 айланды бир кишиге, элестеткиле. Тигил жакта болсо, эгер сен ошол Эйфелевый башнянын жанына барып туруп алсаң, анда сен бери жагы эле $55 алмак экенсиң бир кишиге. Гиди жок еще. Гидин кошсом десең, по-моему, дагы $30 кошулмак, $80 болмок да. Бул жерде биз $64 гид менен алдык. Мына ваучерин көчүрүп аласыздар дагы, атайын өзүнүн адреси жазылып турат. Ошол жерге адреске барып, анан гидке жолугасыңар, анан группага кошулуп алып, силер дагы ошентип Эйфелевый башнянын биринчи, экинчи этажын кыдырып көрүп чыгат экенсиздер. Мен ал жакта калгым келип кетти. Действительно, аябай сонун ощущение болду. Действительно, Европага
Баргандан кийин бизде нормабыз көтөрүлдү, ал жактагы бааларды көрүп алып шок болдук. Кыргызстан биз үчүн апарзан болуп калды. Бизде продукт да кымбаттады, анан бул кымбаттады дей беришет го, бизге наоборот арзан болуп калды. Анткени көрсө чет жака чыкканда, саякаттаганда анан түшүнөт экенсиң да, баркын түшүнөт экенсиң. Көрсө биз арзан жерде жашайт экенбиз, сонун жерде жашайт экенбиз дегендей, Вот. Дальше. Сентябрь, октябрда биз Стамбулда болдук, там ноябрда, Стар Сити, вот ушул жөнүндө айтып берейин кыскача. Биз как раз ноябрда менин туулган күнүм болчу. Жолдошум ошол туулган күнүмдү мен чет мамлекеттен өткөрсөм деген кыялым бар эле. Ошол кыялымды орундатуу максатында именно ошол күнгө чет мамлекетке чыгып кеттик. Жолдошум экөөбүз деп коем, балдарыбызды алып алып, эки балабызды алып алып, анан эки апабызды алып алдык. Экөө аябай кичинекей баладан дагы, кичинекей баладай эле болуп жүрдү. Действительно, ушунчалык биз алардын эмоциясын көрүп алып эле жыргадык. Алар жыргаган сайын биз жыргап, эми биз Вьетнамда Ничангда как раз апрель айында барып эс алып келгенбиз, кычык кычыгына чейин көрүп. И ошол нерсени ата энебизге, апаларыбызга көргөзөлү, балдарыбызга көргөзөлү деген ниет менен барганбыз. Мына могул отель Star City деген. Ошол кезде элестеткиле, ошондо төрт чоң киши жана эки балага биз букингден караганда $990 болгон. Биздин платформа аркылуу биз $593 эле алдык. Мынакей ылдый жакта жазылып турат. Взрослые төртөө, дети экөө. Эки номер алдык. Экөөбүз жакын кылып алып алдык. Вид на море, вид на Винперл болчу. Вот ушул нерсени эми элестеткиле, бул эмне деген сонун. Мисалы ошол эле Винперлга бардык. Винперлга дагы именно ушул кабинеттен алсаңар болот экен билетти. Элестеткиле. Ушундай туристический там зоналарга барганда могул жерде развлечение деген бар. Мынакей развлечение. Ушул жерге базып туруп, ушул жерде базып туруп, анан городду жазып, англисче жазсаңыздар, же болбосо там странаны жазсаңыздар, астында кайсыл жерлерге, кайсыл достопримечательностторго билеттер бар, ошолор чыгат. Анан тандап алып бара бересиздер, понимаете? И кечээ биз мынакей Малайзияга келип, жанагы Малайзиядагы аквариум бар, билесиздер. Билесиздерби билбейсиздерби билбейм. Биз аквариумга былтыр келгенде киргенбиз. Мынакей аквариум KLCC тикет деп турат, Куала Лумпур. Convention Center деген өзүнүн атайын ошо башня близнецы бар го Малайзияда. Ошо башня близнецинин жанында атайын центр бар, конференц-центр. Ошонун астында, подвалында аквариум бар. Ошол аквариумду биз былтыр келгенде бир кишиге где-то $60 алабыз. Чоң кишилерге элестеткиле. Еще аякта бөлүнөт экен. Малайзийцсиңби же башка иностранецсиңби дегендейчи. То есть ошентип бөлүнөт экен бүт бардык жерде. Анан биз эми иностранец болуп эсептелебиз да, иностранец деп карасак эле бизге $60 деди. Чоң кишилерге, балдарга болсо где-то $45 деди. Где-то разница 10-15 эле доллар экен да. Анан хорошо деп эле кайра чыгып кеттик дагы. Кабинетке кирдик. Кабинетке кире калып эле карасак, мынакей $46 болду. Эки чоң киши, анан бир ребенокко, үчөөбүзгө $46 болду, элестеткиле. И в итоге биз $35 төлөдүк. То есть эмне деген сөз, где-то $20 экономия кылдык. Бул дагы эң сонун. Элестеткиле, бир эле жерге кирип чыккандан сен ошончо экономия кылып атсаң. Мен ошол аквариумга кабинетимен 15 кишиге чейин билет алып бере алат болчумун. 15 кишиге чейин. Сиз ушул платформаны хотя бы үй бүлөңүздө силерде бирөө бар болсо, силер чогуу үй бүлөңөр менен бир жака чыксаңар, ушундай билеттерди даже арзан аласыңар. Напрямую гидтерден, ресепшндардан по-любому арзан болот. И бизде партнерлорубуз Дубайга барганда президенттин эмеси бар. Президентский дворец бар Дубайда, Абу-Дабиде. Ошол именно шейхтин, ошол Дубайдын шейхинин өзүнүн президенттин чоң эмеси бар да, двореци бар. Ошол жака билетти элестеткиле, кээ бирлери аларга $80 предлагать этиптир, гидтерчи. Там эме менен айтып беребиз, анан тиги бу дешип. Кээ бирлер гиди жок эле $50 предлагать этиптир, биздикилер кабинеттен $17 алышты. И то ар бири баары тең там өздөрүнүн кабинетинен кылып жүрбөй эле, давайте чогула калалы деп 13төн киши чогулуп ушинтип алышты да, понимаете? Бул нерсе келечектин белгиси. Бара кийин ушундай ортомчулар азайып калат. Ар бири өзүнүн кабинетинен, өзүнүн телефонунан ушинтип бурундап калат да. Мен силерге бүгүн ушул нерсени жеткирейин деп атайын бүгүн вебинар уюштуруп
тургам. Көбүнчөсү менден сурашат, силер эмне кылып эс аласыңар, каяка барасыңар, кантип барып атасыңар, кайсы компания менен барып атасыңар, кайсыл туроператорлор менен барып атасыңар деп. Биз мынакей ушул Travel Advantage деген платформа менен эле барып атабыз. Ушун менен эле брондоп атабыз. Мына силерге мына даже наглядно кабинетте ачып көрсөтүп берип атам. Бул жерде биз $1300 экономия кылыптырбыз. Буга чейин мына марттан бери азыр декабрга чейин биз уже $1309 экономия кылыптырбыз. Ал экономияны кантип текшерет? Сиздер отель брондоп атканда букингтен там $10 же $50 арзан болсо, ушунун баардыгы сбереженияга эсептелинип кете берет как отчет катары. И биз элестеткиле, бул платформаны 1 жыл боло элек, 1 жылдык франшизабыз бүтө элек деле биз өзүбүздүн салган ушул компания менен келишим түзгөн акчабызды давно давно актап койгонбуз да, понимаете? И бул жерди көрсөтүп кетейин эми. Так, бул жак түшүнүктүү, кабинетти ачып бердим. Действительно, азыркы учурда жаңы эле сурап атышты эле, кантип маалымат жеткирсек болот адамдарга, кантип айтсак болот деп, ошол боюнча айтып кетейин. Кстати, бул жакта еще искусственный интеллект бар. Ушул искусственный интеллект аркылуу силер эмне кыласыздар? Өзүңүздөрдүн туруңуздарды даярдасаңар болот. Силерден сурайт, каяка барасыңар, канча киши, акчаң канча, бюджетиң канча жана кандай экскурсиялар керек. Ошого жараша силерге искусственный интеллект бир 2 мүнөттүн ичинде даярдап берет. Сен мисалы биз бияка келдик, бизге балдарга эми аквариум көбүрөөк кызык, ошон үчүн мен могул жерде белгилеп туруп, там рыба, там аквариум дегендерди белгилеп койгом. Ошондуктан ошол жака баргыла деп чыгарып берди. То есть искусственный интеллект баарын даярдап берет кааласаңар. И дальше Life Experience дегени бар. Бул эксклюзивный турлар. Именно ушул компания аркылуу силер групповой турларга арзан барсаңар болот. Ошол жагы кызык болсо, ошол жагын дагы көрсөтүп кетем. Бизде жаңы направлениялар кошулду. Жаңы направленияларга мисалы бүгүн кошулуп, бүгүн мүчө болгон адам бүгүн бара берет да. И Life Experience дегенде мынакей кабинетке киресиздер дагы, Travel Advantage деген кабинетке киресиздер дагы, мына үстүндө Life Experience деп чыгат. Бул Life Experience кимдер үчүн өтө ыңгайлуу. Жана мен айтып кеткендей, ушул компания өзүнүн клубунун мүчөлөрү үчүн атайын турларды даярдап турат. Ай сайын жаңы турлар чыгып турат, ай сайын. Мына азыркы жакынкы убактарга мынакей 18 декабрдан 21 декабрга чейин Францияга тур бар, $749 бир кишиге. Бирок 300-ün уже бал менен төлөйсүң. Бал деген, значит, сен бул компания менен контракт түзгөндө силерге кайра эле $450, $490 кабинетиңерге travel доллар салып берет. Ошону мына ушул групповой турларга пайдаланасыңар. Значит, силер Францияны брондосоңор болот. Мисалы деп атам да. Конечно, бул жака Шенген виза керек, поэтому эгерде силер Европага визасы бар жерлерге бара турган болсоңор, заранее биринчи визага тапшырасыздар. Анан кийин добро болгондон кийин анан бул жака эмне кылсаңар болот, брондосоңор болот. Январга мисалы Орландо, Диснейлендке элестеткиле, могул Диснейлендке барыш өзү кандай керемет, өзү кандай бакыт, туурабы? Бул Диснейлендти биз только мультфильмдерден көрчүбүз, туурабы? Ошону вживую барып көрүп келесиздер. Бул жерде мүмкүнчүлүк чоң. Именно эгерде силер клубка мүчө болуп кирсеңер, ушундай авторский турларга бара аласыздар. Биздикилер айтып беришет да, биз деле анда, значит, там горящий турлар менен барсак болот турбайбы, анда бул деле ошого окшош турбайбы деп ушинтип айта беришет. Бирок силер горящий турларга барганда бизде Кыргызстанда мындай кандай десем, обычный эле направленияларга жибере беришет да. Бир 10 чакты направление бар. Популярдуусу 5-өө. Дубай, Вьетнам, дагы кайсыл эле? Египет, Дубай, Вьетнам, Египет, Таиланд, анан Турция баса. Жыл сайын эле ушул направленияларга бара беришет да. Калгандар майда чүйдөлөрү бар, там Бали, там Малайзия дегендер, бирок алар көп чыкпайт. И ушул направленияларга эле бара беришет. Мондай Лапландия, Орландо, Исландия деген жерлерге
редкость. Андай жерлерге өзүнчө барыш үчүн это дорого. Бизнес турлар бар. Бизнес тур деп өзүнчө уюштурушат. Бир жагы эле бир кишиге $3000 жогору турат. Ал жерде уже силерге бизнес идея көрсөтөт, там тиги биякты көрсөтүп берет. Андай жерлерде силер өзүңөр деле барып туруп, ошол жакта местный бирөө менен тил билсеңер, таанышып туруп, пожалуйста, көрүп алсаңар болот да. Мына Монтреал бар, мынакей, Канадада, Букавел, Украинага даже тур уюштуруп берди, элестеткиле. Украинада согуш болуп атат, бирок ошол жактагы адамдар деле саякаттагысы келет да, туурабы? Бир жака чыккысы келет, эс алгысы келет. Вот ошолорго даже тур уюштуруп берди, $250. Римге бар, мынакей, Римге тоже $300 менен. 5 күн 4 ночь. Вообще, это вообще сонун. Ким Римде болсо, Италияда болсо, ушул турга баргыла обязательно. Америкада туугандарга айтайын дейт. Ооба, Америкада туугандарыңар болсо, пожалуйста, Орландога барышсын, январдын 15-нен 19-на чейин 5 күн 4 ночко. Биз турларды брондогондо авиабилеттер, трансферлер, страховкалар, питаниялар, проживаниялар кошо киреби дейт. Могул жерде мен азыр көрсөтүп берип аткан турларда мынакей жазылып турат, ичинде забронировать сейчас дегенди бассаңыздар, ичинде жазылып турат эмнелер включен, эмнелер не включен. Булардын баарына авиабилет кошулбайт, заранее айтып коеюн, анткени авиабилетти контролдош кыйын. Авиабилет бүгүн башкаба, эртең башкаба, 2 сааттан кийин башкаба боло берет. И бул клубка кошулган мүчөлөр ар кимиси ар кайсы өлкөдөн. Ошондуктан алар эмне кылат? Баары тең. Мисалы, мен Кыргызстандан брондойт элем, мен Оштон брондойт элем, мен Бишкектен, мен Көлдөн десе, компания ошонун баарын заранее алып бере албайт. Поэтому бияка чисто проживание, питание кирет. Кээ бир жерлерде все включено. Кээ бир жерлерде экскурсиялар менен болгон турлар делюкс деп айтылат. Мисалы, Бразилия, Рио Карнивал. Могул жерде Хургадага биз азыр кетип атабыз командабыз менен, элестеткиле. Мына могу Хургада деген Египет. Египеттеги эң сонун курортный остров, эң сонун курортный зона. Көбүнчөсү Египетте, байкайсыңарбы, Египетке барып келгенден кийин монтип айтышат да. Жанагындай горящий тур менен арзан барып келишет го, ошолор монтип айтышат да. Египетти желкемдин чуңкуру көрсөт. Экинчи барбайм. Вообще страшно экен деп келишет да. Почему? Потому что алар ошо отельди тандаганына жараша болот. Эгерде сен 3 жылдыздуу, 2 жылдыздуу отель тандап алсаң, арзанына карап, анан мындай эптеп-септеп зонасын тандап алсаң, значит ошондой эле болот да. Любой жерде ошондой жерлер бар. Арзан жерлер, не очень жерлер бар. Аябай жаман впечатление калып калат. Сен ошол эле жердин жакшынакай отелине, жакшынакай зонасына барсаң, жакшынакай эс алып келесиң. Именно Хургада, Египетте Хургада зонасы жана Турциядагы Бодрум сыяктуу да. Мисалы, Турцияда көбүнчөсү Анталияга барышат, Белекке барышат, бирок Бодрумга көп барышпайт. Почему? Потому что Бодрум аябай красивый, тынч, анан кичине мындай таза, анан кооз да. Биз Бодрумга барганбыз, ошол кооз жерин көрөлү, таза жерин көрөлү, сонун жерине баралы депчи. Вьетнамга көбүнчө каяка жиберишет? Ничангка жиберишет. Фукуоко редко барышат. Бирок азыр Фукуоко деле аябай көп турлар чыгарып калышты, потому что Фукуок тазараак кичине. Ничангка караганда аякта сонун отелдер бар, курортный зоналар бар, суусу таптаза дегендей да. Вот ошондой эле могул Египеттеги Хургада дагы аябай сонун зона да. Мисалы, Шарм-эль-Шейх дагы аябай сонун. Бизде Шарм-эль-Шейхке быйыл барып келишти, июль айында аябай сонун эс алып келишти, потому что 5 звездочный отель болчу. И бул жерде дагы вот ушул отель азыр забронировать сейчас дегенди басып кирсеңиздер, көргөзөм. 5 күн 4 ночко февраль айында, мынакей 12-синен 16 февральга чейин все включено. Отель все включено. Завтрак, обед, ужины менен. Трансфери бар. Силерди отель, аэропорттон отельге чейин тосуп алат. Кайра отельден аэропортко жеткирет кетерде. Дальше визит в Люксор. Люксор деген дагы өтө кооз. Именно вот эмеде азыр Люксорду ачып берейин. Мына 3-күнү Люксорда Люксорский храм бар. Жанагындай увлекательный экскурсия Люксор деп жазсаңар, өзүнчө эле бир $300 тегереги турат да, бир 2 күнгө, 3 күнгө ошондой эле мындай кымбат турат да, ошо Люксордун өзүн көрүш үчүн. Люксорда отдельно турлары бар. Силер мисалы Египетке, Каирге барсаңар же болбосо Шарм-эль-Шейхте жүрсөңөр, анан Люксорду да көрөм десеңер, отдельно аяка эле бир $200-300 төлөп барып келишиңер мүмкүн. Бул жерде компания ошол Люксорду дагы көрүп калгыла, ушунча келгенге жараша деп Люксорду кошуп берди. Свободный день в Эльгуне. Эльгунада биз ушул жанагы эмеде пляждын жээгинде командабыз менен эс алабыз. 3-күнү Люксорго барабыз. Анан 4-күнү бизде Александр Перевезенцевдин специальное обучение болот. Специальное обучение конференц залда болот.
профессиональный гидибиз болот, трансфер на частном автомобиле с кондиционером. То есть жана люксорго баратканда бизде частный трансфер менен аппарат. И вот жана башында айтып кеткенде Александр Перевезенцев деген действительно легенда. Ал адамдын лекциясынан, тренингинен кийин көптөгөн топ лидерлер, номер один вот Америкада, Европада, Англиядагы топ лидерлер ушул компанияда 4 айдын ичинде $100 000 жасашкан. Потому что ал ушунчалык сонун фишкаларды берет, сонун бизнеске керектүү болгон жанагындай тренинг берет да, кыскасы эмне кылыш керек. Ошонун баардыгын чисто для нашей команды атайын тренингин өтүп берет. Бул жерде уже месталар аз калды. Азыр, по-моему, 32 күн деп турат бул жерде. Бирок 32 күнгө чейин уже мына көрдүңөр, забронировать сейчас дегенди бассаңар, биякта мына базылбайт уже, потому что только ты можешь заселиться с кем-то. А эгерде жок, мен действительно ушуга баргым келет силер менен десеңер, биз силерге атайын отдельный ссылка беребиз, потому что биздин команда үчүн отдельно орундар алынган. Биз заранее 100 орун алганбыз. Ошол 100 орундун азыр, по-моему, уже бир 20 эле оруну калды. Вот ошо 20 орунга илешип, силер да жетишип, брондоп калыңыздар, Дальше лайф экспириенстерди эми айта берсек аябай көп. Бул жерде силерге каалаган направлениялар Анталия дагы бар, Бали дагы бар кааласаңар. Бали менен Анталия дагы аябай смешной баадада. Действительно, Балиге билбейм $200 эч ким брондогон эмес болуш керек, по-моему. А силер бул клубка мучо болгондон кийин ошол Балиге $200 эле брондой аласыңар. Анталияга 3 күн, 3 ночь, по-моему, 4 күн, все включено. И тоже вот 599 бир кишиге, 300 балл менен төлөйт, 299 доплата. Элестеткиле 4 күн, 3 ночь Анталияда все включено. Это тоже очень дешево. Эгерде бул жака силер семьяңарды кошуп, семьяңар менен барсаңар, сонун эс алып келесиңер да. 13-нөн 16 мартка чейин. 3 күн, пожалуйста, компания аркылуу эс алгыла, 3 күн дальше ушул эле платформа аркылуу башка отельди брондоп алгыла же ушул эле отельди узартып алгыла. Жок, мага 4 күн жетпейт, мен 10 күн эс алат элем десеңер. Жок, мен лучше анда Анталия эмес Стамбулду кыдыра кетейин, лучше мен Памуккалеге бара кетейин десеңер, пожалуйста, дальше өзүңөр экскурсияңарды узартып кете берсеңер болот. Вьетнам 16-нан 26-на чейин именно Кандао деген өзүнчө остров, бул дагы өтө таза остров. Бияка дагы көп ар кандай адамдар бара бербейт да. Бияка только тишинаны каалаган, чистотаны каалаган, райский остров тоже. Тоже $249 экен, элестеткиле. Вот, дальше. Туугандарым барып келип айтты былтыр. Дальше Балини азыр ачып көрөйүн. Балини могу 3-бетте болуш керек, по-моему. Мальдивыны көрдүңүздөр, Мальдивы дагы бар бизде. Корея бар, элестеткиле, $349. Кореяга, Сеулга баргыла, пожалуйста. 1-апрелден 5-апрелге чейин. Туниске баргыла, пожалуйста. $200. Вообще сонун, элестеткиле, мындай нерселер жок. Шарм-эль-Шейх бар, апрелге тоже. Там Elevation Experience Анталияга бул уже калбай калды булар. Мына Бали 399 бир кишиге. 200 балл менен төлөп койсоңор 199 доплата. Пожалуйста, 5 күн 4 ночь Балиге 30-апрелден 4-майга чейин эс алып келгиле. Все включено пакет, все включено номер делюкс. Бияка авиабилет кирбейт, трансфер кирбейт. Биякта все включено, вот отель менен тамак ашыңар бекер. Пожалуйста, отель тамак ашыңарды ушул жактан алгыла дагы. Калганын биздин курстан үйрөнүп алгыла, кантип арзан билет алыш керек, кантип трансфер брондош керек. Биз ушул кабинеттен эле трансферлерди дагы брондодук ошол Вьетнамдан. И, пожалуйста, мунун бардыгы все включен, ичинде бар. Окей. Кыскача ушундай, биздин убактыбыз келип калыптыр. Ровно 1 саат болуптур, Дагы кошулуу үчүн бул жака эми кантип кошуласыздар? Бул жака кошулуу өтө арзан, өтө арзан. Ушундай баалуулуктар менен, ушундай платформага доступу менен, ушундай обучениялары менен, курстары менен бул болгону эле азыр $590 турат. 2 пакети бар, 590 жана 340 деген. Мына экөөнүн бирөөсү
албетте 590 выгодно. Эгерде силер мен жакын арада, тез арада саякатка чыккым келет, мен саякатка $120 эки эсе көбүрөөк алгым келет десеңер, анда чоң пакет ыңгайлуу. Анткени силер ай сайын жанагы 10.500 сомуңар эки эсе ушул чоң пакетке жазылганыңар үчүн анан эки эсе көбөйүп түшөт. Ошол көбөйүп түшкөнүңөр силердики эмне болуп эсептелет? Бир жылга жанагындай накопительный счетуңар дагы ачылат дагы. Бир жылдан кийин уже эки кишиге жанагындай жаңы элеки мен көрсөтүп берген турларды доплатасы жок эле уже чогулган балл менен алсаңар болот. Кааласаңар команда түзсөңөр болот. Кааласаңар уже бул жерде эмнеси бар, специальный обучениясы бар бизде. Travel биз, то есть X-Life Click деген. Ошол X-Life Click аркылуу сиздер эмне кыласыздар? Үйрөнөсүздөр бул жерде кантип иштейт. Жаңы эле бир мырза суроо берип кетти, иштөө системасын айтып кетиңиз деп. Бул жерде иштөө системасы, эгерде силер бул жерде жөн эле клиент болуп же саякатчы болуп бостон мен дополнительно кошумча акча тапкым келет десеңер, анда силер уже команда менен иштешиңер керек. Команда менен иштеш үчүн, рахмат. Команда менен иштеш үчүн чоң рахмат Айсулу айым. Команда менен иштеш үчүн силер мына өзүңөр ушул эки пакеттин бирөөсүн тандайсыңар дагы. Мисалы силерде прям финансы жактан аябай тартыш болуп атса, пожалуйста, кичинекей пакет менен кирип туруп эле анан командаңарга азыр өзүңөргө клиент тапсаңар болот. Клиентти кантип чакырыш керек, кантип айтыш керек, эмне кылып айтасыңар, кантип айтасыңар, кимдерден баштайсыңар, ошонун баардыгын силерге доступ берем обученияга. Ошол доступ аркылуу киресиңер дагы 2 саат ичинде обученияны өтүп чыгасыңар. Ошол обученияны өткөндөн кийин кабинетти полный үйрөнөсүңөр, ичинде эмне бар, кантип чакырасыңар, эмне кылып чакырасыңар, ошонун баардыгын уже силерде мындай понятие болот да. Пожалуйста, жок мен клиент чакырбайм, сонун суроо берди. Клиент чакыруу обязательно деп. Клиент чакыруу обязательно эмес. Клиент чакыруу мен айтып атам, мен акча тапкым келет дегендер үчүн айтып атам да. Эгерде жок, мага клиент чакыруу кереги жок, мен киши чакырбайм десеңиздер, пожалуйста, для себя. Мисалы биз деле для себя. Вот январда биз для себя эле алганбыз. Февральда тоже для себя эле накопили. Уже марттан баштап иштеп баштадык. Почему? Потому что биз бияктан мүмкүнчүлүктү көрдүк да. Мен, например, ошол кезде там мобилограф, там СММщик болуп иштеп жүргөндө 10 проект алганбыз жолдошум экөөбүз. Элестеткиле, еще 10 проектти еще Алматыдан алган үчүн ар биринен там $400, $300, $500 боло туруп, араң $4000 чыгарганбыз да. Элестеткиле биздин доходтучу. $4000, $5000 бизге даже жетпейт. Эми шүгүр, конечно, $1000 караганда. Бирок бизде дагы карыздар бар болчу. Бизде дагы тоже проблемалар бар болчу. Вот ошолордун баардыгын жабыш үчүн, ошолордун баардыгына жетиш үчүн бизге дагы көбүрөөк акча керек болчу да. Бул жерде ошол нерсени көрдүк, көбүрөөк мүмкүнчүлүктү көрдүк. Бул жерде клиенттер менен иштеп койсоң, азыр бир клиент иштесең уже сен өзүңдүн уже самолетуңа акча таба аласың, уже керек болсо могу катталган акчаңды чыгарып кетсең болот кааласаң. Бул жерде 3 клиент жазып туруп эле силер канча вложение кылдыңар, ошол катталган суммаңарды уже чыгарып алсаңар болот, понимаете? И плюс 15 декабрда бизде курс старт алып атат, travel hacking деген. Ошол курска бекер катышасыңар. Бирок ал курска только чоң пакетке катталгандар гана катышат. Элестеткиле, ал жерде 14 декабрь уже набор бүтөт. 2 күнгө да узартылды новичоктор үчүн. 14-нө чейин эгерде силер чоң пакетке катталып калсаңар, как будто считайте курс сатып алгандай эле болуп каласыңар. Бирок силер курс эле эмес, бул жерде чоң платформаны да аласыңар. Будущийиңерге, келечегиңерге туроператор алган болосуңар, келечегиңерге многоразовый тур алган болосуңар. Анткени бир платформа менен силер кабинетиңерге, эгерде киши чакырбасаңар, 4 кишиге чейин путешественник кошуп алсаңар болот. 4 кишиге чейин. Силер менен чогуу бара турган адамдарга. Алар силердей болуп прям кабинетинде балы жок да, алардын кабинети жок. Силердей болуп там 300 балл менен кемитип, там дальше ушинтпейт. Аларга силер 100 баллдан, $100 скидка кылып бере аласыңар, но силер менен чогуу бара берет ошол турган. Понимаете? Вот ошондой өтө көп мүмкүнчүлүктөрү көп. Бул нерсени укпай же көңүл бөлбөй же карабай коюш болгону бул жалкоолук деп эсептейм. Анткени вот жалкоолонгон адам гана турагенттерден там готовый эле турларды сатып алайынчы дейт да. Жок, мен өзүм разбираться этким келет, мен өзүм арзан саякаттагым келет, дальше мен клиенттер менен иштешким келет, акча тапкым келет десеңер, пожалуйста, биз азыр как раз набор жүргүзүп атабыз. Анткени бул travel хакингдин азыркы берген
Мен силерге чекесин биринчи уроктун слайдын көрсөтүп кеттим. Ошону бизде эксперт, travel эксперт, туроператор болуп өзүнүн турагентствосу бар Марина деген өткөн. Ошонун сабагы болчу. Вот ошонун силерге ссылкасын беремин. И дальше экинчи урокту уже силер бияка подписка болгондон кийин анан уже курсту полностью өтө аласыздар. Бул силерге кошумча знания. Мындай салыштырып көргүлө. Ушундай эле знанияларды, ушундай эле курстарды, урокторду Инстаграмдабы, Фейсбукта, Ютубта наставничествосы менен бери жагы эле $1000 сатып атышат да. И то сен ал жакта сен үйрөнүп кетесиңби? Конечно, турагент болуп иштеп кетишиң мүмкүн, эгерде жакшы окусаң. Бирок жанагындай платформага доступ берилбейт силерде, закрытый мондай клубка. Платформа Travel Advantage'ге доступ бербейт алар силерге. Туроператорлор менен иштегенге эле возможность берет, и все. Силер как посредник болуп каласыңар. А бул платформа менен силер внутри клуба вот ушундай өзгөчөлүктөрдү алып атасыңар да. Так, клиент чакыруу обязательно. Аха, жооп бердим. Иштегенге жараша клиентская база менен иштеген жакшы го, сиздерден жардам аябай керек болот бизге буюрса дейт. Албетте, иштегенге жараша, кошулганга жараша клиентский базаны кошуп койсоңор болот. Бизде и так окружениябызда туугандар, тааныштар көп. Саякаттайм дегенчи, мен ошолордон эле баштагам да. Мен өзүмдүн эле подружкаларымды чакырып баштагам. Анан подружкаларым там тааныштарын, жакындарын деп отуруп эле ошентип анан бизде клиентский база чоңоюп кетти. Ошентип анан биз азыр жакшы результаттарды алып атабыз. Ошентип бизге мондай кэшбэктер түшүп атат, купондор түшүп атат десем болот да. А силер, пожалуйста, башында өзүңөр үчүн баштагыла, как обычно, для себя любимого, билбейм, $590 не жалко болуш керек. $590 силер алтын деле алып алышыңар мүмкүн, балким, билбейм, цепочка, либо, не знаю, часы или сумка, или, не знаю, шуба деп коеюнчу. Бирок силер бул жерде кичинекей ушу $600 менен так бир 100 000 долларлык бизнес кылып аткан болосуңар. Почему? Потому что ушул $600 вложение кылып, силер $100 000 бизнес ачкандай болосуңар да. Эгерде силерде $100 000 квартира болгондо, силерде $100 000 квартира болгондо, ошол однокомнатный же двухкомнатный, ну, однокомнатный квартира деп коеюнчу, силер ошону ай сайын $500 арендага бермексиңер да. Ну, не знаю, может быть, $1000, если там центрда болуп эле ушун мурун илгери арзан кезинде алып коюп анан центрда болуп анан укмуш там евро ремонту менен берсеңерчи, допустим. Бул жерде силер $600 менен эле, наоборот, силер $10 000 тапсаңар болот. $100 000 тапсаңар болот. И ошондой возможности биз сиздерге көрсөтүп атабыз. Араңарда эгерде мен дагы ошондой $10 000 тапкым келет, $100 000 тапкым келет десеңер, силерди отдельно группага кошобуз. Фокус группа деген. Биз аларды кадимкидей эле мондай аякта уже жестко болот да, отчеттор болот, кадимкидей жумушка киргендей, ант берип жумушка киргендей, өзүңөрдүн кылган ишиңерге кандай десем, кылган ишиңерге отчет берип, анан кийин киресиңер. Ошол эмеге, вот чатка киресиңер. Жок, мага $100 000, $10 000 кереги жок, ай сайын мага там мен акча тапкым келбейт, менин акчам көп, мен жөн эле саякаттап турам десеңер, пожалуйста, просто клиент болгула. Бул выгодно да. Азыр, по-моему, мына 2026 башталдыбы, искусственный интеллекттин заманы келди. Баары тең искусственный интеллект менен болгон ишин бүтүрүп атат да. И бул жерде дагы именно единственная платформа искусственный интеллекти бар ичинде. Экинчиден, гарантиясы бар, 150% гарантия бар. Силер вдруг башка платформа, башка сайттардан арзан таап алсаңар отельди, силерге 150% гарантиясы менен ошол разницаны, мисалы $100 разница болобу же $1000 разница болобу, силерге 150%га көбөйтүп туруп, $150 кэшбэк кылып салып берет. Ал кэшбэкти жана айтып кеттим, тревел кредитти, тревел кэшбэкти кайра эле отельдерди брондогонго, кайра эле самолет брондогонго колдоно бересиңер. Бул өтө сонун, эң сонун дейт. Рахмат. Нуриза, бүгүнкү сабактардын записин качан бересиң дейт. Жылдын аягына чейин акция деп жаздыңыздар эле го дейт. Жылдын аягына чейин акция деген ал, по-моему, сиз кайсы акцияны айтып атасыз, мен унутуп койдум. Жылдын аягына чейин акция деген бул чисто уже бул клубка мүчө болуп кирип, анан кийин ошол жака клиент чакырсаңар, силер 2 эсе көп айлык алып атасыңар азыр. Компания ушундай
бизге промоушен коюп берди. 31 декабрга чейин мына силерге менин подарогум болсун деп, силер бир клиент чакырсаңар, силер как будто 2 клиент чакыргандай акча төлөп берет. Вот ошол боюнча акция болчу. По-моему, сиз ушундуккан окшойсуз. Бүгүнкү видео сакталдыбы дейт. Ооба, сакталды. Иштегенге жараша деген жооп бердим, Мхм. Мага жакты, Нуриска, эми WhatsApp'тан башыңды оорутам дейт. Сонун, Роза эже всегда рада. Башымды оорута бергиле, потому что силерге мен канчалык жакшы түшүндүрүп, канчалык жакшы жеткирсем, анан силер ошондо бунун маанилүүлүгүн, ушунчалык баалуулугун түшүнөсүздөр. Баалуулугун түшүнгөндөн кийин анан силерге эмне болот? Буга вложение деп айтпайм муну мен. Бул силердин саякатыңарга биринчи кадам деп айтам да. Анткени буга чейин силер саякатка чыга элексиңер, эмне үчүн деп өзүңөргө сурай берсеңер, потому что силерде ошол үчүн атайын саякат кошелегу жок болгон да. Именно саякат кошелегу деп мына ушуну ачып койсоңор болот. Бул жерде араңыздарда, по-моему, Анара деген айым отурат, эң сонун эжеке. Тоже ушундай эле Instagram, YouTube аркылуу таанышып калганбыз. Буга чейин тоже саякат үчүн деп инкрузке катталган экен. 1-2 жыл, по-моему, топтоп ай сайын өзү үчүн эч кимди клиент чакырган эмес, эч кимди билбейм, жазып көргөндүр балким, бирок мындай иштеп көрбөптүр, маркетинг тигипусуна кызыкпаптыр. Мен маркетинг сиздерге бүгүн айтып берген жокмун. Ал маркетингти кызыккандар, мен акча тапкым келет дегендерге айтып берем да. Вот анан вот ошол эже жакында эле бизге кошулду. Эмне үчүн? Анткени айтып атат, мен уже ал жак менен дейт баргым келбей калды. Анткени арзан жагы да бар экен, арзан барсаң болот экен, арзан мына могул платформа менен барсаң сен эки эсе арзан бармаксың деп мага ошол жерде жүргөндөр айтты. Анан мен итак эле мен ай сайын монтип бөлүп төлөп, 2 жыл элестеткиле бөлүп төлөп жүргөн эже уже көнүп калгам дейт. Мен ай сайын $100, $120 мен ай сайын чогултам дейт. Анан дагы каяка чогултсам экен деп отуруп, анан мен анткени бул эжеге айткам когда-то, это было, по-моему, жазында айткан экенмин. Мени эстептир дагы, анан мага чыгып атпайбы, сен ушуну айтып аттың эле, ошону жакшылап мага түшүндүрүп берчи деп, анан мына бизге кошулду. И азыр уже иштейм деп атат да. На самом деле ал эже бизге как клиент эле болгон. Мен только чогултуп турган кошелегим болсо болду, менде жанымда кошелегим болсо болду деп келген. Азыр болсо мына биздин сабактардан кийин, биздин обучениядан кийин бизде Travel X Life Click деген, жана айтпадымбы, запуск новичка деген новичоктор келери менен кантип клиент табат, кантип бияктан иштеп кетсе болот, ошол жөнүндө атайын обучениябыз бар. 2 сааттык обучение, по-моему, базовый курс. Вот ошол курсту өтүп бүткөндөн кийин силерде уже понятие болот. Мынтип иштесек болот экен, тинтсек болот экен дегенчи. Вот ошону көргөндөн кийин уже азыр иштеп баштады. Поэтому баарыңыздарга каалайм, ушундай кошелек болушун каалайм. Кошелегиңар болсо гана анан силер акчаны чогултасыңар. Заранее чогултканды үйрөнөлү, туугандар. Кыргыздарда заранее дегенди көп маани бере беришпейт. Даже мен өзүм ошондой болчумун. Бирок бияктан келип үйрөндүм заранее кылганды, заранее брондогонду, заранее. Менин уже кийинки 2026-жылы кайсыл айда каяка барабыз уже расписан. Элестеткиле, биздикичи. Кудай буюрса мына 9 өлкөгө барып келиптирбиз жолдошум экөөбүз. Азыр уже үй бүлөбүз менен балдарыбызды кошо алып жүрөлү деп, балдарыбызды кошо жаныбызда алып жүрөбүз. Жыргап атышат. Мен Малайзияда, по-моему, жолдошум экөөбүз 3 жолу болуптурбуз, 3 жолу келиптирбиз. Бул 4-жолкусу экен, бирок именно балдар менен келгенде башкача сезим болуп атат да. Алардын жыргаганын көрүп эле жыргап атабыз бизчи. Аларды алып барып аткан жерлерди биз давно көрүп, кыдырып көргөнбүз, бирок балдар көрүп, балдар ушунчалык болбогон эле кенедей нерселерге сүйүнө берсе, сен ого бетер сүйүнө берет экенсиң да. Вот поэтому сиздерге каалайм, именно балаларыңар бар болсо, бала чакаңар менен, ата энеңер менен, бир тууганыңар менен эс алгандычы. И бул мүмкүнчүлүктү ушул компания бизге берип атат. Поэтому баарыңыздарга рахмат, катышкандарга чоң рахмат, ийгилик. Анда эмесе бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Сурооңуздар болсо WhatsAppка жазыңыздар.